Башкы прокурорлукка талапкер Индира Жолдубаевага суроо берүүгө көп депутат ниеттенди. Чүдегенде эле эл өкүлдөрү талапкердин таасирдүү тааныштары акыйкаттуу иштөөгө тоскоол этпейби деген совол узатты. Жаш, билимдүү, анан влиятельный туугандары бар деп. Ошо влиятельный туугандары дагы эле жардам береби, иштеп атканда жардам бербейби? Ошолордун влияниясында калып калбайбы же калбай чыгып кетеби мыйзамдын чегинде деп. Туура, Исмаил Сакчы ошондой суроо берилген. Чындап эле мына бир тууган эжеси болот, Чолпон Турсуновна Баекова. Ал Азимович Карашев болсо жездеси болот бир тууган. Бирок ал кишилердин бир кенеде бир тиешеси болгон жок. Бул кызматтан өзү көтөрүлдү. Өзүнүн жеке сапаттарын, адистигин эске алуу менен президент сунуш кылып атат. Муну мен так айта алам. Бирок бир катар депутаттар талапкерди жаш деп аядыбы, же болочоктогу башкы прокурорго жагынгысы келдиби? Мындай өңүттөгү суроолорду берүү орунсуз экенин айтып чыкты. Түгүл айрымдары бир кезде Исмаил Исаков өзү коргоо министрлигине келген учурда анын туугандары деле таасирдүү кызматтарда болгонун эске салууга үлгүрүштү. Ага карабай ыңгайсыз суроолор токтогон жок. Айрым эл өкүлдөрү сотторду тандоо кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлерди тандоодо Индира Жолдубаеванын таасири болгонун айтып, сүттөй таза экенине ишенбей турду. Те вопросы, которые вы поднимаете, которые говорят сейчас в обществе. Сиздер көтөрүп чыккан жана коомчулукта айтылып жаткан сөздөр негизсиз. Сотторду тандоо кеңешине байланышкан ыплас иштерге менин тиешем жок. Өзүңүздөр билгендей, ал кезде сотторду тандоого байланышкан маселеге коомчулук нааразы болуп турган. Өз кезегинде президент тандалып калган 26 талапкердин тизмесин кайрадан сотторду тандоо кеңешине жөнөткөн. Талапкерлерге эч кандай доомат айтылган эмес. Юридикалык тармакта дээрлик 13 жылдык тажрыйбасы бар деп мактаганы менен эл өкүлдөрүнүн суроолоруна көпчүлүк учурда анын ордуна Данияр Нарымбаев жооп берип жатты. Индира Жолдубаеванын көпчүлүк суроолорго орус тилинде жооп берип жатканын байкагандар буга да сын пикирин билдиришти. Жантан бери депутаттар суроо берип атат, негедир орус тилинде эле жооп берген аракет кылып атасыз. Мамлекет тилди кайсы даражада билесиз? Мен жооп берейин. Өз жооп берсинчи. Жантан бери адвокат болуп атасыз. Мен азыр айтып коеюн бир нерсени. Аракет кылып атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми тилекке каршы бизде жумуш кагаздары басымдуу көпчүлүгү орус тилинде келип атат. Бирок азыр мына 2 жыл болоюн деп калды. Кыргызча келсе, арыз же болсо бир документ келсе, биз сөзсүз түрүндө кыргыз тилинде жооп беребиз. Ооба, макулмун, сиз туура айтып атасыз. Мен баарын түшүнөм окуганда. Бирок Данияр Ильич айтып кеткендей, кичине практикам азыраак. Бирок кемчиликти мен жоём. Бирин-бири кайталаган орунсуз мактоолор менен ийгилик каалоолор болбой койгон жок. Ал эми резонанстуу иштер боюнча берилген суроолорго талапкер мыйзамдын чегинде иш алып барам деген жообун кайталап жатты. Бир катар депутаттар суроо эмес сунуштарды айтышты. Ал эми добуш берүү 2 ирет, жашыруун жана ачык түрдө жүргүзүлдү. Жашыруун добуш берүүдө 2 эл өкүлү каршылыгын билдирип, бирок ачык добуш бергенде бир дагы каршы добуш жок болуп чыкты. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөөлөтакунов, НТС.